Жыл жаңыргандан тартып салык кызматында декларация кампаниясы башталды. Эми юридикалык жактар 1-мартка чейин, ал эми жеке тараптар 1-апрелге чейин бирдиктүү салык декларациясын толтуруп тапшырууга милдеттүү. Бул мөөнөткө жетишпей калгандар акчалай айыпка тартылат. Андыктан салык кызматкерлери буга жоопкерчиликтүү мамиле кылууга чакырып жатышат. За несвоевременную сдачу и не за предоставление единой налоговой. Бирдиктүү салык декларациясын убагында тапшырбаган юридикалык жактар 5000 сом айыпка жыгылат. Ал эми жеке тараптарга 2000 сом айып салынат. Декларацияны кыймылдуу жана кыймылсыз мүлкү бар, салык төлөөгө милдеттүү жарандардын баары тапшырууга тийиш. Башкача айтканда, жеке турак жайы жана унаасы барлар милдеттендирилген. Ал эми жөн гана маяны алып жашагандар азырынча бул машакаттан кутулган. В свое время налогоплательщики очень жаловались, что нас... Буга чейин жалпы декларация тапшыруу тууралуу сөз болгон эле. Бүгүнкү күндө бул маселе жогорку кеңеште талкууланып жатат. Ага чейин белгисиз мөөнөткө жылдырылган. 2018 же 2019 жылдары бардык жарандарга декларация тапшыруу эрежеси киргизилиши мүмкүн. Ага чейин бардык жарандар бирдиктүү салык декларациясы деген эмне? Аны кимге жана кантип тапшыруу керек деген маалыматка ээ болуп, даяр болуп калат деген пикирибиз бар. Буга азыртан даярдыктар көрүлүп, декларациянын жөнөкөйлөштүрүлгөн түрлөрү чыгарылды. Анда жарандын мүлктөрү тууралуу маалымат гана камтылат. Ал эми экономикалык ишмердүүлүк тууралуу графа алынып салынган. Андыктан катардагы жарандар декларациянын 103 формасын толтурса жетиштүү. Ал болгону 1 же 2 барактан турат. Бүгүн айдын араң 2си болгондуктан декларация тапшырууга келген жарандардын саны өтө аз. Февралдын 15-нен тартып, узун кезекке туруп, урушуп талашкан жарандардын саны кескин өсүшү мүмкүн. Мындай күндөрү салык кызматкерлеринин иш убактысы түнкү саат 12ге чейин узартылат. Ошондой эле мындагылар түштөнүүсүз жана дем алышсыз иштегенге мажбур болушат. Андан тышкары телефон аркылуу маалымат берүү борборлору да уюштурулган. Ал эми салык инспекциясына келүүгө убактысы жоктор үчүн үйүнөн чыкпай интернет аркылуу отчет тапшыруу мүмкүнчүлүгү түзүлгөн. Бул үчүн өзүнүн аймактык салык кызматына келип, 6 сандан турган жеке номер камтылган пин конверт алат. Андан соң салык кызматынын сайтына кирип, баракчаны онлайн түрүндө толтурууга болот. Бул жеке номер жаранга өмүрү өткөнгө чейин берилет. Бизнес сайтка моэка киргендечи, монда эме бар да, мондагында электронный сервис подачи электронной отчетности. Шунун ичине кирет да. Мунун ичине киргенде эле уже баары эле түшүнүктүү да, суроолорго жооп берип коет. Өлкөдө жылына бир ирет отчет тапшырууга милдеттүү жарандардын саны 378 000 болсо, бүгүнкү күнгө карата салык төлөөчүлөрдүн 14 209 декларация тапшырууга жетишти. Бул болгону алардын 4% декларация тапшырды дегенди билдирет. Бирок алдыда дагы 26 күн убакыт бар. Жаңы башталып аткан кези юридикалык жактардагы өздөрүнүн 1 жылдык жыйынтыктарын чыгарып аткан кездери биз азыр убакыттар бар. Юридика жактан кыйынчылыктар деле жок, эми жеке ишкерлер жана жарандар жаңы көнүп келатышат. Декларацияда бардык маалыматтарды так көрсөтүү керек дешет салык кызматкерлери. Жалган маалымат көрсөткөн юридикалык тараптар 5000 сом, ишкер жарандар 10 000 сомго чейин, ал эми катардагы жарандар 2000 сомго чейин айыпка кириптер болот. Мээрим Ташыбекова, Урмат Акынбек уулу, НТС.